Кыргызстанда бир да жан калбасын. Ар бир үй алам, үй салам деген жандарга мына ушундай чек чейген 2 кабаттуу чоң особняктар насип кылсын туугандар. Бишкек шаары селекциядан мына ушул жалпы аянты 300 метр квадрат болгон үй шашлыш түрдө 520 миң долларга сатууга коюлду. Дагы сүйлөшүү, соодалашуу жолдору болот. Азыр четтинен көрсөтүп беребиз. Үй толук түрдө бүткөн, кирип эле жашайсыздар. Астын көрдүңүздөр, кенен. Сиздерге биринчи тагыраак дарегин айтайын, анан четинен бирме-бир көрсөтүп берейин туугандар. Бишкек шаары селекция, тагыраагы сиздер ылдый жагынан Мурамыский көчөдөн Санжыра көчөсү менен кирип туруп, Эркиндик көчөсүнө бурулуп келсеңиздер болот. Өйдө тарабында Мура стадиону, Евразия парк дагы жакын. Жөө эле барсаңыздар болот. Мектеп бала бакчага дагы жөө эле барасыздар туугандар. Көчө тарабын көрдүңүздөр, бийик болуп тосулган сары таш менен кооздолгон. Бул жагынан бир ворота, бул жагынан бир ворота коюлган. Эки тараптан тең унааны киргизсеңиздер болот. Каласаңыздар, келесиздер дагы бул жерден лицо менен же болбосо отпечатка пальц менен воротаны ачып кирсеңиздер болот туугандар. Плитовый раздвижной вороталар орнотулган. Үйдүн асты кенен, брусчаткалар төшөлгөн, жашыл аянтчага орундуктар калтырылган, арчалар отургузулган. Бул жактагы навестин астына бир унааны кенен киргизип токтотсоңуздар болот. Үстү болсо туника фом менен кооздолгон. Бул тарабында дагы ошондой эле навес, бул тарабына 2 унааны кенен киргизип токтотосуздар туугандар. Көрдүңүздөрбү? Үй сонун болуп жаркырап турат. Сырткы фасад сары таш менен кооздолгон, фундаменттери бийик, бышкан кирпичтен салынган үй туугандар. Жүрүңүздөр, бул тарабынан сиздерге көрсөтүп баштайын. 520 миң доллар деди. Дагы келип көрүп жаккан болсо соодалашып алсаңыздар болот. Бул жак жагынан раковиналар дагы коюлган, очоктору толук түрдө жасалып, сырты мына ушундай чорный кара таш менен кооздолуп тур туугандар. Бул тарабы сыртка жатканасы, астында бир бөлмө подвал бар туугандар. Бул жерден вентилятор орнотулган, анан мынандай болгон, бул жагына теплый насосту орнотуп тур. Үйдү жылытуу системасы мына ушул менен туугандар. Кааласаңыздар, көмүр менен жылытсаңыздар дагы болот. Бул жагы мына ушундай бир бөлмө туугандар. Астын көрдүңүздөр, кафелдеп даяр кылып койгон. Бул жагын склад же болбосо өзүңүздөр үчүн бир столный теннис коюп койсоңуздар дагы болот экен. Мына ушул подвалды кошпогондо үйдүн өзү туугандар жалпы 300 метр квадрат. Мына ушундай чоң үй издеген дос туган тааныштарыңыздар, жакындарыңыздар болсо, видеону сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар. Жүрүңүздөр, бул жерде мына жашыл аянтчаны суу менен сугарууда бүт автополив иштейт туугандар. Үйгө кире турган болсок, мынакей тепкиштери дагы бардыгы мына ушундай натуральный таш менен кооздолуп жасалган. Негизги эшиктен кире турган болсоңуздар, бул жерде деле отпечатка пальц Face ID иштейт туугандар. Бул тарабы болсо террасасы, кааласаңыздар терраса тараптан деле үйгө кирсеңиздер болот. Кана, бисмилла. Киргенде эле пут чечме жайы, бул жерде асты кафель болгон, теплый пол бар туугандар. Кааласаңыздар электрический, кааласаңыздар водяной теплый пол каралыптыр. Кенен болгон холл, көрдүңүздөр. Бул жагында заманбап күзгүсү орнотулган. Бул тарабы ашкана бөлмөсү болсо, бул жагы мынакей. Холл да, өтө сонун. Бул жерден чоң терезе, мынандай кылып туруп, ачып койсоңуздар дагы болот. Калыңдыгы бир 7 же 9 сантиметрдин тегерегинде чыгат экен. Заманбап сонун болгон терезелер коюлган туугандар. Бул жагынан ТВ зонасы, жарашыктуу люстралары, стенага дагы лампалар, анан айлана четинде дагы кичи лампалары толук түрдө коюлган. Полдорун көрдүңүздөр. Өтө сонун качественный полдон жасалган. Бул жак жагы болсо ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүнүн асты дагы толук түрдө кафель басылган. Бул тараптан жанагы айткандай эле сыртка чыксаңыздар болот. Люстралар тагылган, фартуктары бардыгы даяр, электр точкалары толук түрдө коюлган. Анан бул жагына септикке дагы турба түтүкчөлөрү чыккан. Бул тарабы ТВ зонасы экен. Өтө сонун да туугандар. Бул тараптан экинчи кабатка көтөрүлүп чыгасыздар. Бул жак жагы болсо, мынакей кенен болгон зал, конок бөлмөсү. Стенага дагы жарыктандыруулар орнотулган, айлана четинде лентовый лампалар, жарашыктуу люстрасы, күнчыгыш тараптан терезеси өтө сонун. Бул жерге алып келесиздер дагы коноктосо турган стол стулдарды орнотуп койсоңуздар өтө сонун болот. Келиңиздер. Бул жак тарабында болсо, мынакей. Бул жак тарабында дагы бир бөлмө бар. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Жаркырап турат да, жаңы салынган свежий ремонттогу үй. Бул жак тарабы болсо санузел. Жуунуучу бөлмө, ванналары коюлган туугандар, толук түрдө 100%га кафель басылган, анан
вытяжкалары дагы толук түрдө орнотулган. Жүрүңүздөр, эми экинчи кабатка көтөрүлөлү. Экинчи кабатка көтөрүлгөн тепкичтери мына ушундай жыгач менен кооздолуп, бул жак четтери болсо мына ушундай айнек менен тосулуптур. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу монолит туугандар. Көрдүңүздөрбү? Экинчи кабатка чыкканда дагы бул жер кенен болгон холл. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Бул жердеги ушул тепкичтин үстүндөгү люстраны караңыздарчы. Жанагы торговый центрдагы люстралардан айырмасы жок экен. Бул жактан көрсөтүп коеюн. Балконго чыксаңыздар болот. Балкону дагы мынакей. Астын көрдүңүздөр, кафелденген. Бул жагынан короонун астын карап, үйдүн астын карап олтурсаңыздар дагы болот. Өйдө жагыңыздарда мынакей. Жакын жерде ушул Мурас стадиону, Евразия парк туугандар. Көрдүңүздөрбү? Келиңиздер, эми экинчи кабаттагы комнаталарды бир катар көрсөтөйүн. Бул жагы ТВ зонасы экен. Үйдүн жалпы потолоктору бийик. Бул тарабында болсо мынакей. Бир спальный бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Люстралары коюлган, мындай болгон лампочкалар дагы коюлуп туруп, бул жагына 2 томпочканы коюп туруп, 2 кишилик жумшак эмеректи орнотосуздар болду. Үйдүн жалпы терезелери кенен болуп коюлуптур да. Андан бери туугандар. Бул четтен көрсөтүп баштайын. Бул жак жагында болсо дагы бир спальный бөлмөсү бар да. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Жаркырап турат. Андан бери келе турган болсоңуздар, бул жагы мынакей. Атайын кир жуучу жайды өзүнчө кылып бир комната кылып бөлүп коюптур туугандар. Көрдүңүздөрбү? Асты кафел болгон даяр. Бул экинчи кабаттагы общий жуунуучу санузел бөлмөсү туугандар. Толук түрдө кафел басылган. Андан бери бул жак жагында болсо мынакей. Дагы бир детский комната бар. Мына жарашыктуу люстралар тагылган, кичи лампалар орнотулган, терезелери кенен чоң терезелер коюлган. Эң акыркы бөлмөнү сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жак жагында болсо мастер спальный туугандар. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Өтө сонун да. Чоң терезе коюлган, бир көз ачылат экен. Андан бери бул жак жагы болсо мынакей, гардероб бөлмөсү. Гардеробный шкафтарды чакан сонун кылып туруп, өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша жасатып коесуздар. Бул жак жагы болсо өзүнүн жуунуучу бөлмөсү. Толук түрдө кафел болгон, даяр туугандар. Мына ушул кимге кызык болсо, экрандагы номерлерге түз эле байланышып сатып алсаңыздар болот. Бишкек шаары селекцияда туугандар. Ээсине байланышсаңыздар локациясын дагы жиберет, келип бир катар үйдү көрүп кетсеңиздер дагы болот. Сатыла турган баасын $520,000 койду. Дагы жакшы сүйлөшүү, соодалашуу жолдору болот. Мына ушундай чоң особняк үй издеген дос туган тааныштарыңыздар болсо, видеону сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар.